Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкынын 3-чү финансылык жардам пакети айырмаланып турат. Буга чейин каражаттар энергия жана ресурстардын натыйжалуулугун жогорулатууга багытталган. Азыр кеңейтилген чөйрө үйлөрдү жылуулоо, жылуулук тутумдарын орнотуу, энергияны үнөмдөөчү, жарык берүүчү мүмкүнчүлүгүн берет. Бир сөз менен айтканда, терс чыгындыларды мүмкүн болушунча азайтуу жана маанилүү ресурстарды сактоо. Андан тышкары бул Бишкек менен Ошту электро автобустар менен камсыз кылуу долбоору, андан тышкары ошол жеке менчик секторду каржылоого биз дагы бир топ сунуштарды бердик. Негизинен ставкалардын азайтканы, андан тышкары ошол своп операцияларын своп операциясын жүргүзгөндөн кийин акча каражаттар кыйла арзандап, ошол биздин ишкерлерге жетишерлик мындай акча каражаттардын камсыз кылууга мүмкүнчүлүк берет. Мындай долбоорлорду ишке ашырууга коммерциялык банктар жашыл кредиттерди беришет. Анын артыкчылыктары жалпы сумманын 15%-на чейин гранттар. Ошентип чакан жана орто бизнес менен үй чарбалары долбоорлорду ийгиликтүү ишке ашырууда кредит алуу боюнча өздөрүнүн чыгымдарынын бир бөлүгүн компенсациялай алышат. Бүгүнкү жолугушуунун алкагында 3 финансылык мекеме менен келишимге кол койдук. Андан сырткары биздин өнөктөш банктар менен жашыл экономиканын принциптери жана эрежелери тууралуу биргеликте иштөөнү баштадык. Аталган программанын алкагында ар түрдүү багыттарды жана жаңы технологиялар менен иштөөнү сунуштап, багыттап турмай болдук. Алсак, алыскы региондордогу энергетиканын эффективдүүлүгүн, жылуулук тармагындагы заманбап технологияларды ишке ашыруу боюнча чогуу иш алып барабыз мындан ары. Европалык донорлор энергетика тармагы эки тараптуу кызматташтыктын алдыңкы планына чыгып жатат деп эсептешет. 10 жылдын ичинде алар электр тармактарынын, ГЭСтердин, суу тутумдарынын, экологиялык таза таштанды полигонунун куруунун ишмердүүлүгүнүн жана жол инфраструктурасын жогорулатышты. Мен баса белгилей кетсем, биз Кыргыз Республикасынын энергетика министрлиги менен энергетикадагы кайра жаралуучу булактар боюнча меморандумга кол койдук. Биз Кыргызстандын гидроэнергетикасы жана күн батареялары боюнча абдан жакшы мүмкүнчүлүктөрүн көрүп жатабыз. Бул багытта жакшы демилгелер болуп жатат жана мындай долбоорлорду мындан ары да колдойбуз деп ойлойм. Программалар боюнча каржыланган 3300гө жакын долбоор жылдык энергияны 199.201 мегаватт үнөмдөдү. Сууну 166.000 куб метрден ашык үнөмдөдү жана көмүр кычкыл газын 66.000 тоннадан ашык кыскартууга жардам берди. I'm very happy to be here in Kyrgyzstan for the launch of this. Эгерде биз Кирсев 3 жөнүндө сөз кыла турган болсок, анда бизде мурунку Кирсев 1 жана Кирсев 2 программалары болгон. Алар энергияны үнөмдөө маселесине да арналган. Жалпысынан биринчи 2 программага 50 миллион евро бөлүнгөн. Жана 3-чү программага дагы 50 миллион еврону бөлүп жатабыз. Ошентип биз энергиянын кайра жаралуучу булактарын пайдалануу менен энергияны үнөмдөө маселелерине 100 миллион евро бөлдүк жана биз бул багытта ишти улантып, каржылоо көлөмүн көбөйтүүгө абдан кубанычтабыз. There's the support to the SMEs and all of the companies in Kyrgyzstan. 3-чү программа суу жана энергетикалык ресурстардын жетишсиздиги, кыртыштын эрозиясы жана деградациясы, гидрологиялык мүнөздөмөлөрдүн өзгөртмөлүүлүгү сыяктуу экологиялык көйгөйлөрдү чечүүгө жардам берет. Нурай Кайратова, Эсен Үсөнов, УТРК Чүй.